Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 511 миллион долларды түзүп жатса, Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жапарованын жана фондусу анда ошо жана башкалары дагы кирет дагы. Күйөөсү Садыр Жапаров буларга тиешелүү чечимдерди чыгарат. Сабак эң болуш керек десең эң болуш керек. Ал болгон нерсе да сабак болуп өткөн нерсе. Кытай Эл Республикасына бирдемке өзүнүн кызыкчылыгын өткөргөн үчүн алданып кеттиби дегендер ойлор болуп атат да. 4 миллиард 511 миллион доллар карыздар бар, аны качан кутулабыз, бүгүн барбыз, эртең жокпуз дегенсип кайра карыз сурап жутунабыз. Биз жүрсөк карызга батып коюп, башка жүрөт акчаны басып коюп, кааласак азырда төлөнөт деп айтасыңар бүттөйдөгө асып коюп. Каалообуз келелектеп күтө берип, капа кылып албагыла калкыңарды, иштейбиз деп ичибизге кирип алып, ишендирип айтасыңар калпыңарды. Кытайлардан 9 миллиард акча алыптыр. Биринчи айым делген биздин айымыбыз, көрүп билип угуп туруп, бүт бардыгын көрмөксөнбүз, ушул биздин айыбыбыз. Жөндөн жөн анча акча бербейт эле, деги акыры кайда барат дайыныбыз, алганды бермеyi бар демекчи, алар эми кетпес экен кайгыбыз. Башчынын жубайынын ачканы фондун каржылоодо чет элдик элчиликтер, эмнегедир билинбейт да чоңдор иши, шак билинет элдеги кемчиликтер. Чет элдиктер каржылайт дечилеңер, журналисттер чыгарса кабарларды. Кимдердин ким экенин билип туруп, тилди жутуп унчукпай калдыңарбы? 200 болуп жүрүп такансалар, эбегейсиз кетирдиңер баркыңарды, ооз ачып айта калсак не болот деп ойлоп жаткан чыгарсыңар артыңарды. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.